Кытай Республикасы Кыргызстанга аскердик техникалык жардам жиберди. Бул туурасында Коргоо министрлигинен кабарлашты. Аскердик унаа жана техникалык жабдыктарды тапшыруу аземи 26 майда өтүп, ага Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девейн катышты. Министрликтин маалыматына караганда, аскердик техникалык жардам эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы кол коюлган келишимдин алкагында көрсөтүлдү. Раньше тоже такие у нас радиостанции были, они очень хорошо зарекомендовали. Особенно высокой проходимости. До этого еще партия была. Это вот этот весь комплекс? Да. Она